чоң талант дайым жупуну жана бастырым келет. Ал алгачкы Ак жан, Түнкү суугат, Асма көпүрө сыяктуу аңгемелерин эң болбогондо эсепке да кошпой түз эле бетме-бетти өзүнүн биринчи адабий дебюту катары карайт. Анын чындыгында ушул машыгуу максатында жазылган биринчи аңгемелерди кыргыз адабиятынын чоң дарбазасын айкын позициясы бар таланттуу жаш жазуучу черткилей баштаганы, же бул аңгемелердин артыкчылыгы андан сюжетти оригиналдуулугуна болуп. Автор сюжетти курууда кыргыз аңгеме жанры жаңылык киргизди. Асаналиев. Аларды арасында айрыкча Асма көпүрө өзүн бөлүнүп турат. Анткени ал дал ушул аңгемесинде Нурбек менен кошо чыгармачылыктын наркы өйүзүнөн, чыныгы чыгармачылыктын берки өйүзүнөн, машакаттуу Асма көпүрөдөн өткөн талашсыз. Ошентип Айтматов биринчи аңгемелеринде эле ошол кездеги телегейи тегиз, же бүтүндөй терс, же бүтүндөй оң, коёндой окшош бир беттей кейипкерликти жаратуудан качып, ириде дал ушул каарман проблемасы туура чечилиши үчүн көндүм болгон көнүмүш адаттар башкача мүнөздө иңдетти. Кийинчерээк каарман проблемасына карата жазуучу бул эстетикалык жаңычыл көз караштары, мүнөз жана акыркы учур